Рахмат, урматтуу төрага. Номер 7-чи Ошокург Осмонов. Урматтуу төрага, сиздер Казакстандан келген депутаттар менен жана төрагасы менен жолуктуңар. Бизде эң көйгөйлүү болуп жаткан Казакстанда биздин мигранттар бар да. Азыр баргандан кийин 3 ай жүрүшөт. 3 айдан кийин эгерде чыга турган болсо, 1 жылга чейин чыгарбайт. Если чыкса, черный списокко киргизет да, кирбей калат. Ошол боюнча суроо жоопторду кылдыңыздарбы кече? Ошол боюнча маалымат берип койсоңуз. Эми жеке сизге кайрылганга туура келет, сиз өзүңүз кабыл алдыңыз. Жана ошондой эле Казабек Рамович эң туура айтат. Бизге андай нерсенин кереги жок азыркы күндө. Мүмкүн болсо бир жылдырып турушубуз керек. Эң аз болгондо 1 жылга жылдырышыбыз керек. Страховка боюнча. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Казакстандын парламенттин сенаттын төрагасы Маулен Ашимбаев 2 күндүк расмий сапар менен бизде болду. Аны барыңыздар билесиздер. Биздин делегация курамы түзүлгөн, 7-8 депутаттан катышты. Ал жерде сөз ушу эки тараптуу парламентаралык кызматташтыктын алкагында болду. Анан албетте сөзсүз түрдө мен айттым, миграция боюнча маселени койдум. Ал иши түшүндү. Мына Жанар мырза дагы бар эле. Барарыбыз менен бул маселенин үстүндө иштейбиз деп айтты. Казакстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчисине дароо тапшырма берди бул боюнча. Анан өзүнүн тиешелүү структураларына айтты. Биздин көзүбүзчө буйруса Астанага барганда бул маселени чукул карап, оң жагына чечкенге аракет кылабыз деп айтты.